Урматтуу достор, азыр мен сиздерге бирдеке айтам. Бирок мен аны сиздер бирдеке кылмайынча мен аны айтпайм. Сиздер эмне кылышыңыздар керек? YouTube жана Instagram YouTube жана Instagram приложениясынан 7 канал немесин издейсиздер. Ошол жака кирип, Instagram баракчасынан подписка басасыздар. Анан 10 видеосуна лайк басып, анан YouTubeга киргенде эгер сиздер биздин видеолорубузду эң биринчи болуп көрүүнү кааласаңыз, YouTubeга кирип 7 каналды издейсиз. Ошол каналга подписка басып, колокольчик бар. Ошону басып, ушул видеого лайк басып коюңуз. Амансыздарбы 7 каналдын көрүүчүлөрү, экрандан алыстабай туруңуздар. Анткени бүгүн чай үстүндө сырдашуу берүүбүздө өзгөчө коногубуз бар. Анда эмесе сиздерди дагы күттүрбөй тааныштырып өтөйүн. Интернет жылдызына айланган жаш блогер Бекболот Турдуш. Кош келипсиң, Бекболот. Кандайсың? Ден соолуктарың жакшыбы? Жакшы жүрөсүңбү? Кел алгач жалпы көрөрмандарың менен амандашып ал. Баарыңыздарга салам. 7 каналдын көрүүчүлөрү. Мен Бекболот Турдуш. Мен сиздерге ысык салам. Бекболот, биздин студиябыздан сени көрүп жатканыбызга биз дагы кубанычтабыз. Анан негизи эле кайра эле айылга жол тартат экенсиң. Негизи эле шаарга бат-бат келип турасыңбы? Кандай жумуштарың менен келип калды? Деги эле акыркы жаңылыктарың боюнча айта кетсең. Акыркы жаңылыктарым боюнча айта кетсем, эмне иштер менен алек болуп жатасың? Мен шаарга реклама болсо, кээ бирде келип кетип турам. Ошол бека. Реклама менен келип калсың да? Дагы кандай жаңылыктар болуп атат? Окууларың кандай болуп атат? Окуулар жакшы эле, буюрса. Силер? Окуулар жакшы эле, достор. Сиздер да жакшы окуңуздар, эгерде окуп атсаңыздар. Эжекелериңе да салам жолдоп койбойсуңбу? Эжекелер, сизге да ысык салам. Сиздерге баарыңыздарга ысык салам. Бекболот, анан учурда тасмаларга тартылып жатасыңбы? Деги эле ошол чыгармачылык жаатын кандай болуп атат? Же окуулардан бошой калып атасыңбы? Ошол боюнча да айтып берсең. Азыр мен чын айтканда 2 киного тартылдым. Кайсы кинолорго? Келечек, анан Өкүл ата. Келечекте болсо кантип тартылып калдың? Главный роль ойнодум. Өкүл атада бир аз эле. Мен эң биринчи чыгып келаткан кезимде Азырет байке жылымдашкан. Анан айылда эле жүрүп ошентип аны муну болуп, Өкүл ата деген кино тартылганча тартыла электе тартылды эле же тартылгандан кийин тартылды эле, бир Кубаныч Баркалбасовдун клибичи. Ошону унутуп эле калдым. Анан короче ошоктон чалышты киного. Ушундай Бекболот мындай кино болуп атат, тартылып бербейсиңби деп Медер Осмонкулов чалды. Мен эмне жок дейм да, макул дейм. Анан сразу чалдым аларга. Ушундай дейт. Айттым. Ал самый главный аяктан тартылып атканда мен биринчи киномда мен мындай өзүмдүн харизмамды ойгото элекмин да. Мындай кечке тартып аттык да. Могу келечектен кинодо мындай жакшы эле тартып аттык. Кыскасы айтканда, аяктан главный роль болуп ойнодум. Менден сырткары дагы 2 бала, бир кыз ойноду. Анан кыйын болгон жокпу? Сен алгачкы жолку киного тартылып атасың, өзүң кызыгуу менен тартылып атасың. Тиги немеде аябай неме болду мындайчы. Көп кадрлар болуп кетти Өкүл атада. Тиги келечекте мындай бир аз жакшы эле болду да. Көнүп калдың да. Анан гонорар төлөнгөн жок да. Сен алгач төлөндү. Сыр болбосо канча гонорар алдың? Болгондо дагы алгачкы бир киного тартылып гонорар алыпсың да, Көпчүлүк андай эмес да. Келечек кино тасмасы 20 000. Өкүл ата кино тасмасы 5 000. Ошондой. Анан кино учурунда кандай кызыктуу окуялар болду? Деги эле өзүңө жактыбы ушул жаат? Күлкүмүштүү же кайгылуу айтып берсең болот. Кандай десем болот? Экөөнү айтып кетейин. Бирөө биз балдар болуп киного тартып атканда биздечи. Балдар болуп тактак ойноп атканбыз. Ошоктон видеого тартылыптыр. Кинодонбу? Балдар болуп тактак ойноп атабыз. Биз мен главный ролдо Нурсултан деген бала бар. Мага окшош. Ошол экөөбүз чогулуп алганбыз.
бир немеден секирдик, тамданчы. Секирдик дагы жерге. Отуруп калгам мен катышчы. Ати дастан осун болсо, бок дас болуптур да. Кыйкырып аткан жериме монна эле Сага чачырадыбы? Эмне кылдың анан? Негизи кинодо андай жери жок болуш керек да. Бар. Атайын. Бок эмес болчу мындай, вечер. Конфет болчу да. Анан ошол учурда тартылып атат да кино. Анан эмне кылып чыктың ошондой учурларда? Кайра тарттыңарбы же ошол бойдон кеттиби? Жок, ошол бойдон бир кадр менен эле кетти. Экөөбүз сүйлөштүк да. Кемон кечке уламалам сайын бетке чаптыра бербей бир кадр менен ойноп салалы депчи. Ошол. Өзүң да катуу түшүп калган турбайсыңбы? Жок, мен акыл эле түшкөн, мага элерге мындай катуураак түшкөндө катуу кеткем. Бутумуз сынып кеткенсипчи, чыгып кеткенсипчи. Демек сен алгачкы эле кинолоруңда ушундай жакшы роль жаратыпсың да. Алдыда дагы ойлоруң барбы, кызыктыңбы ушул тармакка? Жакшы экен, жактыбы киного тартылган? Негизи мурда да кайсы бирөөгө интервью бергенде айткам. Чоңойгондо актер мусулман болом, же болбосо ырчы мусулман болом деп. Мисалы ырчы мусулман болом десем, мындай Фреманга окшош да. Фреман таанышсыздар да. 996. Рэперларына жакын да ырчы мырза. Анын эки ырын билем. Сен ырдатат окшойсуң да. Иә. Бекболот ырдап бербейсиң ба? Кийин ырчы болом деп да калдың. Кайсыл ырды аткарып бересиң? Билбейм, любой. Бекжан Темирхандыкын болобу? Айланып учуп кетем же Казакстандык болобу? Кел өзүңө жаккан ырлардын бирөөсүн ырдап бер анда. Сенин көзүң карагат, сезимдер урчуп саймалап. Карагым келет кайрадан. Карагат, 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 сенин көзүң карагат, сезимдер урчуп саймалап. Карагат, 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 айланып учуп кетем, өзүмдү мен издеген мотодой көздөрүнө чөмүлүп ырдап келем. Ашыкмын сага деген сөзүңдү уккум келген, жөн эле мен жанымда, жөн эле жүргүм келген, оюмду сага бурам, сен менин жарым болчу. Адашып чарчап турам, сен менин жолум болчу. Жан дүйнөм суусап турат, күлөттөр бир булак болчу. Чачылып сынып калган жүрөгүмдү ондоп койчу. Сенин өзүң карагат, сезимдер урчуп саймалап. Карагым келет кайрадан. Карагат, 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 сенин өзүң карагат, сезимдер урчуп саймалап. Карагат, карагат, карагат. Толук ырдасам азамат баракелде. Чындыгында мындай сонун аткарат экенсиң. Буюрса кийин дагы чоңойгондо кыялыңа жетип, ырчы кыргыз элинин бир өзгөчө ырчысы болгондо дагы буюрса ошондо дагы биздин студиябызга келип кетесиң деп ойлойм. Анан сенин көзүң карагат деп ырдап калдың. Кимге арналат деп койбоймбу? Негизи эле сенин баягы интервьюларыңда тасмадан бир кызды жактырып калдым деппи, ушундай бир айткан сөзүң аябай хайп болуп кеткен да. Анан девушкаң кандай жүрөт? Ошол боюнча айтып кетчи. Көпчүлүгү кызыгып атат окшойт да азыр. Бекболоттун девушкасы бар бекен дагы деле деп. По-моему, андай десем болот. Ал жакта неме эткенбиз, биз кадимкидей элечи. Мергенбиз, потом ошондон кийин 2-3 жол кезиктик. Анан кезгелекпиз. Чын эле жактырып калдың беле ал кызды? Ооба. Андан азыр бирок сүйлөшпөй калгансыңар да, мындай мен деле билбейм да, мындай сүйлөшөт, сүйлөшпөй. Мындай эсиле неме болсо, анда кандай десем болот. Мындай неме болуп калса, шанс болуп калса. Съемка учурларында да жолугуп калышыңар мүмкүн, шанс болуп калса сүйлөшкөнгө ошондой да. Анан азыркы ырдаганым 2 кызга арналат. Башка дагы 2 кызгабы? Кайсыл кыздар болуп экен? Атын баш тамгасын айтып калгандарын айтпай эле койгом. Баш тамгасын айтып койчу анда. Экөө тең айда башталат. Сен бирөөнү эле танда да. Экөө тең жагабы? Анда Бекболоттун эме жүрөгү бош эмес экен да, жалпы башка дагы Бүйөрман кыздарын айтып коелу. Мен менен тең кыздар мени көрүп отурсаңар, мен жүрөгүм бош эмес. Жүрөгүмдү уже бирөө сатып алып койгон. Экөө сатып алып отурайсың. Место жок, жүрөгүмдө место жок.
Жакшы, Бекболот. Анан дагы бир суроо бергим келип жатат. Бир сентябрь айларында Бекболот блогер Бекболот Турдуш уулу изделүүдө деген бир маалымат тарап, аябай анын дагы бир коомчулукка аябай кызыгуу жаратты да. Ошол боюнча өзүң айтып койсоң, андан кийин достор менен Бишкек шаарынан табылды деп кайра маалымат тараганда, ошол боюнча каякта жүрдүң, телефонуң дагы өчүп калды беле ошондо. Ошол боюнча айтып берчи бизге. Ачыгын айтсам, аябай өлө Бишкекке баргым келип жүргөн. Анан бара албай атам. Еще бир күнү эмне себеп болду бара албай жатканыңа? Мындай, кандай айтсам болот. Шанс жок болуп атат. Атаман сурасам кийин барасың. Анан аябай баргым келип атат. Бир маалда эле Караколдо той болуп калды. Атамдын эң күчүү инисинин баласы үйлөнүп калды. Ошака барып, атама чалып, ошака чогуу эле барганбыз. Атам кетип калган. Атама чалып ушундай центрге барып, досторум менен кезип келейин деп. Макул экен, барып кезиккем. Бирөөгө эле. Кезигип, анан кайра аяктан кеткем. Барып бир кафеге барып, бир байкем менен кезигип, анан сүйлөшүп отуруп эле бир маалда Бишкек деп сүйлөп калды да. Бирөөгө айтып атып, Бишкек деп калды да. Байгы Бишкекке барып келсем, тегинде болот депчи. Бишкекти издеп кетип эле, билейин Бишкекке барып келсем, атам деле сарсан албайт болуш керек, эртең бир күндө эле келем да депчи. Айткан эмессиң. Анан бир маалда эле байкем менен келе 500 сом берип тургула деп алдым. Анан мындай кандай десем болот. Балеким неметсем, мындай север менен кетип калсам, аяктан көп эле север менен кетчүмүн, ананчы. Мындай юг менен кетип көргөн эмесмин да. Чын айтканда, юг менен кетип көрдүм. Юг менен түз эле Бөкөнбайга барып, анан ары немеге кеттик, Бишкекке. Анан аякта 2-3 күн жүрдүм. Андан кийин бир маалда эле мындай телефонго издөө деп чыкты да. Сен ошол учурда атаң менен байланышкан жоксуңбу? Телефонуңду өчүрүп койдуң беле? Жок, менин телефонум негизи дисплей китайский болчу да. Анын бир зарядкасын өзүп тастасаң, кайра дисплейин алмаштырыш керек. Атам өчүрбөдү экен да. Мен билейин чукулуп атсам эле өзүнөн өзү өчүп калды. Бузулуп калыптыр, Жок, бузулган жок, мындай зарядкасы билле калыптыр да, мен аны карап эле чакта карасам, бир деп турса, анда 50 бери турбайбы депчи. Азыр зарядкасы сайып койгом да, ал зарядкадан албай калыптыр. Ошентип өчүп, анан башкалар менен связга чыгайын деп, анан урушат койго деп ойлодум да. Шаарда жүрүп алайын кийинирээк деп. Анан 3 күн жүрдүңбү шаарда? Анан 3 күн телефонуң да өчүп калды ошондой бир себептерден. Анан кимдин үйүндө жүрдүң? Бул жакта досторуң менен жүрдүңбү? Эмне кылып жүрдүң? Өзүм жалгыз эле жүрдүм, ачыгын айтканда. Жанагы тааныш байкелериң менен жолугуп, досторуң менен жолугуп жүрдүң, Ооба, тааныш байкелер менен кезигип. Ошол. Ошол байкелериңдин үйүндө жашап аттыңбы ошондо 3 күн? Ооба, жатып аттым. Анан алардын номерин, телефонун алып, атама чалып коеюн деген ой болгон жокпу? Сарсануу болот депчи? Мен деле анда интернетке чыгарын билген эмесмин. Эртеси үйгө келишет, үчөө тең байкелчи. Сен биякта эмне сурап келдиң беле же качып келдиң беле дейт. Сурап эле келгем десем, сен интернетте издесе болуп атасың, баягы мага милициялар чалды, үйгө келем деп атты десе. Блин, андан эгизи неме болуптур дедим да. Анан ошо интернетке чыгып кеткенден кийин кандай болдуң өзүң? Кандай десем болот? Күткөн эмессиң да. Ооба. Кандай кабыл алдың анан? Блин, чыгып кеткенден эле. Блин, эми азыр точно мен милицияларга кармалсам 3 күнгө камайт депчи. Ошондой ой кетти да. Проспектте жашайчук да, Восток-Бет жактачы. Алдай түз бир 2 көчө түштүм. Анан 2 көчөдөн бияка бурулуп, немеге бурулуп, андан кийин немеге кайра немеге бурулдум. Алдай Атай Өгөнбаева деген көчөгө түштүм. Монто паспорттон башка жерге салып алып, Кыргызстан бүт барып билет да. Бир эмирде майка болуп калды. Карап калды да мени. Ким эле ал? Аялы жок, тааныбайм аны, мындай элечи. Анан аял могу баягы жоголуп кеткен бала го деп атты. Кайчы ошолбу депчи. Дейт, мен шок болуп калдым, милицияга барсам.
3 күнгө камалганга ал жок деп туруп. Ана жүгүрөлөр баркабат жетип эле келатат машинасы менен. Bir malda bir tupikке кирип калдым да, блин, Кармалдым өлдүм дедим да. Болду. Анан кармады. Жок, анан жолугуп эле сүйлөштүңөр да албайки менен, Анан ошондон улам анан ата-энең атаңа байланыштың, Анан атаң эмне деди? Ошондон кийинкиси кызык болуп атат. Экинчи андай кылбай жүр дедиби? Ооба, бир аз урушту. Сабаган деле жок, бир аз урушту. Сабайт негизи атамчы. Ошо. Жакшы. Демек ошондой бир окуялар болуп кеткен турбайбы? Бул дагы сага сабак болсо керек, Анан Бекболот, негизи эле Instagram баракчаңда учурда канча катталуучуң бар? Кандай вайндарды тартып каласың? Ошолорду кантип тартасың? Кандай учурда тарткың келет? Кантип алып барасың? Өзүң эле алып барасыңбы же жардамдашабы? Мен өзүм эле алып барам. Азыркы учурда аккаунтум ачылуу эмес. Закрытый. Жок, ачык эле, бирок эчтеке жүктөлгөн эмес. Бир актуалдуу бар. Аякта Данияр байке экөөбүз түшкөн видеобуз бар. Анан өзүм каяктан тарткым келет. Мисалы Дубайга барганда, Дубайдан Хабиби, come to Dubai. Мамлекеттер кыдырганда тарткым келет да, аябайчы. Жамна погода соодум болуп атканда. Кыргызстандын деле кооз жерлери бар го, ошол жака барып тартайын деген ой бар. Барбы? Анткени сен деген эл адам болуп калдың, элге таанылып калдың. Анан сенин дагы көрөрмандарың күтөт да, Бекболот азыр кандай нерселерди чыгарат болуп экен депчи. Ооба. Демек азыр анча активдүү алып барбай эле экенсиң, бирок өзүң баракчаңды алып барасың, Ооба. Жакшы. Бекболот, анан алдыда кандай пландары? Туугандар, менин тааныштарым мени карап атат, мени карабай эле деп нөбөт болот. Левый аккаунт менен карап атам, шерди эсилчү. Болгондо да тааныштарыңбы, Тааныштарың. Тааныш деп калбадыңбы? Досторуң көппү, Бекболот? Ой, аябай эле көп. Чынын айтсам, Кыргызстандын жарымы го дейм. Жарымыбы? Анан дос дегенде эмнеге маани бересиң? Жакын досторуң барбы? Колдоп турган? Давай, делай. Жакшы, мына азыр 11 гана жашта экенсиң. Алдыда окууну бүтүп, анан өзүң жана айтып кетпедиң, ырчы болом деп, дагы ошол боюнча кененирээк айтып берчи. Пландарыңды, максаттарыңды. Чынын айтканда, мен аябай ыр чыгаргым келет. Оончуда болгуң келет. Ыр чыгарып, кандай десем болот, ыр чыгарып, Нурлан Насипке же Алмаз Сатаев же Данияр Эрматовдай болуп, известный, Мирбек Атабековдай болуп, известный болгум келет. Мага өзүм жете албайм, бир гана Кудай жеткире алат. Ошо Аллах Тааладан бир аз үмүт. Анан сенин аракетиң, Анан ошо айтып калбадыңбы, Нурлан Насип деп, анан ошол ырчыларга жолуктуң беле? Жолугуп, балким жардам сурап, чыгармачылыктарында. Ырчылардын бүт баары менен эле кезиктим. Чын айтсам, кайсырчылар менен кезиккен жокмун, Добур менен кезиккен жокмун, Улукман апа, Бакыр ошолор менен кезиккен жокмун. Алар жардам беребиз дештиби анан? Колдойбуз сен чыгармачылыгыңды? Данияр байке, анан Ким байкеден сурагам жардам. Данияр байке менен Алмаз байкеден сурагам. Ушундай ырчы болгум келип атат, жардамдарды бергиле десем, өкөтөк макул. Сен ыр чыгараткан кезде айтып кой, биз сага жардамдашабыз деген. Буякта Данияр байке өзү өргүлө көрүп жатат да. Көрүп атасыңар Данияр. Анан Бекболот, айылда жашайсың да сен көбүнчө. Анан айылда азыр дагы жол тартат экенсиң. Айылдагы кызыктуу бир окуялар менен айтып берчи. Айылда кандай жаңылыктар болот? Ал жака барып алып окууда кызыктуу бир окуялар болсо керек. Анан баягы сен жаңыдан жылдыз болуп кетпедиңби интернеткечи? Анан ошондо жакындарың, деги эле досторуң кандай кабыл алды? Мамилеси өзгөрдүбү же? Негизи ага чейин биз анча деле сүйлөшчү эмеспиз. Ким менен? Классташтарың менен? Башкалар сүйлөшчү, бирок мен жакшы сүйлөшчү эмесмин да. Анан чыккандан кийин койчу дос келсем ушундай болуп кеттим, ошоктон аралашып. Бизди карабай калдың го деген күндөр да болбодубу? Ошондой да болду. Бизди карабай калдың го доке. Жок, силерди карайм муну. Анан айылда эң жакшы жерлер ошол тоолор, көл. Таза го, Бизде айла Браматаш деген тоо бар. Аякта кирип өтүп барды. Таштан жасаган.
тоолор, ушундай таштар, көл, токой, аттар, малдар. Малдар аябай эле көп. Тоодо базда менин Нурлановтан бар да. Ошондо малдар толтура. Аякта биздин койлорубуз да бар. Жардам бересиңби анан сен дагы? Ооба, барып жардам берем. Баласы Алибек деген ага бар. Ошо Алибек экөөбүз кылабыз барып. Анан ошо тоолорго чыгып, жанагындай кой багып, жардам берем деп атпайсыңбы? Анан ошону контент кылып, мындай вайн тартсаң болобу ошол жактан деле? Аяктан деле ооба болот. Айылдын жашоосун дегеле. Пайда болот. Бекболот, анан мына буюрса алдыда сонун пландарың бар экен, максаттарың бар экен. Анан үйдөн атаң колдойбу сенин чыгармачылыгыңды? Колдойт, конечно. Балам, сен колуңан баары келет. Сен мынтишиң керек, сен мынтишиң керек. Ошо. Анан биздин туугандарыбыз да эң жакшы колдойт мени. Көбүнчө ошо биздин туугандарыбыз колдойт. Эң көбүнчө колдогондордон баягы Садовой беле, Александров беле. Ошакта Раматылык Рыспек деген, Рыс деген атам бар. Атамдын күчү иниси. Анан анын аялы Рыскүл апам, баласы Байтур, Жанболотова, Жанарбекова. Анан көбүнчө Бек мырза менен жакшы көрөт. Бек мырза неметип, Бек мырзага чоң рахмат, ошого чейин поддержка берип келгенине. Ошо. Сен дагы буюрса туугандарыңдын дегеле жалпы кыргыз элинин сүймөнчүлүгүнө айланган жаш блогерисиң десем болот. Биз дагы сени ар дайым колдойбуз, кыргыз эли дагы сени ар дайым колдойт. Анан Бекболот, анан мындай эсиме келип кетти да, сен ошол интернет жылдызына баягы бир мектепти тартып, ошонун көйгөйүн тартып, анан жылдызга айланып кеттиң десек дагы болот да бир. Анан ошондон кийин президент Садыр Жапаровго дагы жолуктуң, ошол күндү эстейличи кайра артка түрдүрүпчү. Канча жашта элең ошондо? 8-9 жаш, по-моему, же. Аябай кичинекей бала болчу экенсиң да. Анда боюм бир аз кодо болчу. Сүрөттө эле коюп коебуз, каласа ошондо эле койсоңор болот. Анан боюм бир кодо эле бала. Анан Садыр атага жеткенде мындай үй жака жаңа резиденциянын эшиги болот го. Ошоко басып баратканда бир кадам алганда токтоп калгам да. Толкундандыңбы? Мындай, блин, ушул өзүм эмесминби депчи. Ишене албадың, Ишене албадым. Охранниктер неметти, ошокто да бир смешно болгон. Охранниктер муну текшерип турбайбы, мынтипчи. Бирдеке чукулдап калды да. Эмне ал десе? Акчам бар? Садыр атам менен. Ошентип айтып койдуңбу? Толкунданып бир башкача, бир күтүүсүз нерсе болуп тур да. Анткени 8-9 жашта болгондо дагы президент менен жолугуу бул сенин кыялың болчу да бир учурда. Ойлонбогон жерден болуп кетиптир да бардыгы. Анан жолуктуң, кандай болду ошол жагы? Жолуктук, үйгө киргенде эле, блин, өзүм ишенген жокмун. Ишене албайсың дагы деле. Баласы Рустам Жапаров тоже болду бизде. Анан үйгө кирип баратканда Садыр атаны көрдүм да. Мындан кулап калайын деп эле салдым, почти жүгүрүп барып Садыр ата деп катуу кучактадым. Ошентип сүйлөшүп отуруп, блин, Садыр ата карап кечке күлүп, блин, өзүм эмесминби депчи. Садыр ата да улам-уламсаң менен карап коюп күлүп турат. Анан баласына айтты, үйдү көргөзүп чыгыйык дейт. Рустам айке үйүнүн бүт баарын көргөзүп чыкты. Жакшы. Айтор ошол күн бир жашооңдо өзгөчө бир чоң жакшы нерсе болуп эсте калыптыр да. Айтпаңыз, артка жылдырайынчы. Ошол күнгө барың келип кетип жатабы кайра? Жакшы. Бекболот, биздин жарым сааттык эфирибиз дагы өзгөчө бир сонун маанайда өттү. Сен менен сырдашып, кызыктуу окуяларыңа күлүп, эстеп алдык го. Анан кел азыр жалпы кыргыз элиме салам жолдоп кет. Анан кандай тилектериң бар, ошолорду айтып, эркин микрофон деп болчу. Хорошо. Мен айылда жүргөндө кечке бир Болот деген абы бар. Ошо кечке эле салам айтып койчу деп, Болото, мына салам айттым. Айылдашыңбы? Общий кыргыз элим, аталар, апалар, эжелер, милицияларды койгон. Апалар, аталар, байкелер, эжелер, мен менен тең достор,
менден кичүү инилер, улуу браттар, братандар. Апси баарыңарга мен Бекболот Турдуш, менден силерге ысык салам. Көп жашаңыздар, эмне кыласаңыздар ошого жетиңиздер. Самое главное бул ден соолук, бул өмүрдө кереги ден соолук, байлык, бийлик бул чыкна эле. Самое главное ден соолук болсо анда бүт баары болот да. Бекболот, сага дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Атайын биздин студиябызга убакыт бөлүп келип бергениңе, анан албетте сен азыр жашсың, жаш болсоң дагы ушундай бир ийгиликтерди жаратып койгонсуң. Анан алдыда дагы жакшы окуу, окууларыңа ийгилик. Анан кыргыз эли сени ар дайым күтөт, ар дайым сени күтөт. Ошон үчүн кыргыз элине дагы өзүңдүн жакшы чыгармачылыгыңды арнап, ийгиликтерди багындырып жүрө бер. Сага ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, чай үстүндө сырдашуу берүүбүз бүгүн өзгөчө маанайда уланды десек болот. Бүгүн интернет жылдызына айланган Бекболот Турдуш менен өзгөчө маек болду. Андыктан биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызга катталып, ошол жактан дагы бул берүүбүздү көрсөңүздөр болот. Кийинки берүүлөрдөн амандашканча бар болуңуздар.